Eğer de kim ene mektebini niye kadar dese, участковый militsiyada zitini жазып, разборкада жүрөөр edi. Медиа департамент контролда olsa, al için biz işteyiz. Bir ayga bir жолу өткөзгүбүз келбесе эгер, милицияга түшүнүк жазып, милициянын төөлөшкөн рекет, зорлукту сааттап, сутками там будем находиться. Кудай сактасын. Барбай эчкимиз. Силер дагы барбарлар. Ошо кедир өтө крутой директор мугалимдер ошонтип айтканда мен бере турган жооп ушул. Каалабайсың мени мектебине өтүштү. Анда милиционер менен иштейбиз, бандиттер менен иштейбиз, разборка менен иштейбиз. Ошого муну жакшы оорлобой кабыл алабыз. Төртүнчүсү пунктту буйрукту. Эне мектебини эң мыкты өткөргөн класс жетекчилер жылдын жыйынтыгы боюнча спонсорлордун эсебинен, камкорчулар кеңешинин эсебинен материалдык акчалай жана моралдык сыйлыктарга көрсөтөбүз. Стимул болуш керек да, менимче. Мына ушул нелер анан баягы КТУ деген бар, анда грамота деген бар, отличник образование деген бар. Стимулду директор жетекчилер пайдаланыш керек. Мына ушул механизмди түзүп койсок, анан бат-бат ошонун анализин көрсөтүп, бул жерде главный чечүүчү фигура бул директор. Директор кааласа эне мектеби ачылат, Динара, Гүлнарага окшоп дүйшү. Дания, Гүлнарага окшоп кааласа ачылат, каалабаса ачылбайт. Эмне дегенде шылтылдая биздин ата-энелер келбей жатат деп ойлойбуз. Внимание. Директорлар, жетекчилер энелер мектебини ачкысы келбейт. Ал келбей турган кылып ишти уюштуруп коет. Бирок андай директор чүйдө жок, Африкада ошондой директорлор бар. Алар энелердин сознательный болуп кетишине не очень хочет. Мектепке келбесин, мектептин ишиге аралашпасын, жана башка мен свободно краска, башка списание менен иштей берейин. Свет болбосун дегенде. Урматтуулар, унутуур эмес. Алар билим сапатын кайта баарыбызды сурап атат. Билим сапатынын решающий фактору бул ата-эненин баланын үйдө контролдошу.